Мен Баева Салқынмын, мен Новопавловка айыл өкмөтүнөн, айыл өкмөтүнүн ичинде айыл өкмөт Садалиев уланга недоверие көрсөтөбүз деп болгон депутаттардын баары чогулганда ошол жерде 5-6 эле аял бар да, жер саткан аялдар, бирок ошолорго мени кармап туруп, эме бирөөсү кармап, бирөөсү болсо башыма чап салды да. Мен больницага жаттым. Кышы менен да жаттым. Мына азыр биринчи группадагы инвалид болуп калдым. Азыр деген мен кимге керегим бар? Анан кийин эми сот болбойт да, 2,5 жылдан бери эле бир сотко которот, бир сотко, ошол менен 3 сот которулду да. Анан 4-сүндө болсо ошол эле аял мени сабаган аял. Азыр анын үстүнөн дагы бир кылмыш иши козголгондо, эми о мошенничество. Ошону кайра мага кошуп койду. Бул хулиганствого, мошенничествону кошуп койду да. Ал аял деген 6 участок сатып, мынакей Сокулуктун сотторуна бериптир. Бирдеме десе эле ал аял ошо биз жашаган айылга келип алды, менин жаныма келип алып, прям бир үйдөн кийин келип эле бир садик ачып алды. Умка деген садикте азыр аерде Умкада деген суу жок, свет бар. Эми менин үйүмөн кийин эле бир үй через үй эле турат. Ошол жерге деген повар болуп иштеп атат. Ал деген бир эмес, менден мурундагы Сафонов дегендин башын жарачап, аныкын болсо срок давность кылган. Меникин да срок давность кылабыз дегенде 2,5 жыл болуп калды. Мен биринчи группада инди болуп калып калдым. Мен деген өрттөнүп өлөм деп бензинди алып ушу ак үйдүн астына келген күнү чечим чыгарышты Сокулуктун сотучу. Мынакей эме бул деген 10 күндүн ичинде жалп жазбаса соттолот, 48 сааттын ичинде камалат деп. Эч кандай камалган жок. Мен могу жерде 2 айдан бери турам. Азырчы могу митингде турам мен, макул. Колумда бензинимди да алып коюшту, макул. Анысына деле мен эмне кыла алам мен милицияларды. Анан кийин өзүмдүн жигим тарап кеткенден кийин мен бу жерге отуруп эле калдым. 2 айдан бери отурам. Эми 25 күнү саат 9-да Чүй областный сот болот дейт. Ал Чүй областный сотто эмне деп чыгарат билбейм анысынчы. Тигини күчүндө калтырып, тигил аялды камаса мейли, эгер камабай туруп ушундай эме кылабыз деп атышат да. Срок давность кылып туруп эле муну деген кайра эмелик сот калпа, аксакалдар сотуна алып барып туруп, кайра мени наказание кылат экен. Анткени деген мен ал аялды айткам, мен садиктен балдарым отуруп, эме балдарымды киргизем деп барсам, Алиева Гүлизар деген ушул жерде повар болуп иштейт дегенде мен айтканым чын. Бул аял деген 2 жолу хулиганство, 1 жолу мошенничество менен суралып атат десем, эми кайра наоборот аксакалдар соту мени соттойбуз деп атат. Эже ошол эми аялдын атын айтып коюңуз эми. Алиева Гүлизар, анан бирөөсү болсо Кыймат деген аял болчу. Азыр Кыймат деген аял ошол эле жүрөт, эч кандай суракка баргызган жок аны. Бирөөсү эле болот деп ошо бирөөсүн эле кармап атышат. А жерде экөө болчу. Эми азыр талап кылганыңыз эмне? Бияка эмне келдиңиз? Кимден талап кылып атасыз? Азыр келгеним мынакей мен монтип бир акыбалда турганымды президент уксун деп келдим. Мен кимге керегим бар? Уже биринчи группада инвалид болуп калдым. Ал аял болсо кайра менин үстүмөн жаман сөздөрдү айтып, ал эметип жүрөт. Мени кайра оскорблять этип, улам милицияларга алып барат. Анын сөзү үчүн мага милициялар, участковыйлар үйүмө келишет. Сен эмне соттолгон аял деп айтасың? Сен эмне үчүн бул аял суралып жүрөт деп айтасың деп. Кайсы милициялар? Биздин участковый Сокулуктун милициялары. Ошол айылбы, районбу айтпайсызбы? Биздин Новопавловка айылынын участковый келип атат. Анан кийин аты ким? Атын билбейм, жаш бала экен. Эми ошону бар жоктун баары билип турганын айтсаңыз, анан ким билет ким экенин? Жок, ошо участковый болсо эле мен тааныйм аны. Анан кийин эме аксакалдар соту келди маңачы, эме деген. Аксакалдар соту. Эми айтпай эле коюңуз, айта бериңиз. Аксакалдар соту да келди. Сени деген сотко чакырып атам, бүгүн саат 3-тө баргым. Сен деген Алиева Гүлизар дегенди, сен бул аял деген бир эмес 2 жолу хулиганство менен соттолгон аял деп айтып коюп турсуң. Эми эки аялдын чырын президент караш керекпи? Ал аял менен эмнени талашып кеттиңиздер эже? Мен ал аял менен эчтеке талашкан жокмун, эчтеке кылган жокмун. Бул жерден Садалиев улан кылып атат да. Муну деген эме Садалиев уланды 2 жолу недоверие көрсөтүп